Бийлөөчү робот бул Ош технологиялык университетинин 3-курсунун студенти Эрбол Адилбек уулунун колунан жаралган. Кадимки темирлерден чогулуп жасалма интеллект программасына улангандыктан өзү уккан бардык музыкага бийлей берет. Ойлоп табуучу Эрбол эмгегин Студ Экспо 2024 кароо сынагына алып келген. Бул ушул темирлери бул өзү келет. Буну заказ кылганбыз атайын. Ушул заказ кылып, буну кураштырып, ал эми бул жерде өзүнүн ошо функциясы бар. Бул проводторду ар бирин өзүбүз деталь менен кайсыл жерге байланышат, ошолорду карап, туташтырып чыкканбыз. Ал эми буга болсо ошо Arduino менен Python менен экөөнү бириктирүү максаты менен ошо улап функция кошконбуз да. Ошо азыр 1-2 функциясы бар, анан 2 бии бар. Бул кароо сынакка коңшу Казакстан мамлекетинин студенттери да келген. Алар 3D форматта аба ырайын алдын ала көргөзүүчү программа ойлоп тапкан. Долбоор Орто Азия өлкөлөрүндөгү аба ырайын алдын ала 30 жылдык көрсөткүчүн изилдеп бере алат. Жаш ойлоп табуучулар бул программаны өлкөдөгү жаралган табият кырсыктарына байланыштуу жергиликтүү тургундарга эртерээк маалымат жеткирүү үчүн иштеп чыгышкан. Бизде мисалы мына Казакстандагы чыныгы объекттерди алдык. Алдыдагы 10 жылга 2024 жылдан 2034 жылга чейин жана 2044кө чейин 20 жыл жана 10 жылды алдык. Интервал 3 ай сайын. Бул белгиленген жер аймактарды көргөзөт. Бул өзгөрүп жаткан жер, бул жерде өтө көңүл буруш керек. Себеби биз 4600 менен 5600-дүн аралыгын алдык. Эми Киров суу сактагычын көргөзсөк, анын арасы 10 менен 30. Ал аябай тез өзгөрүп турат. Ал өтө ылдый болуп кетет же өтө жогорулап кетет. Бул биздин Казакстанга түздөн-түз таасир берет. Анткени бул жерден биз суу алып жатабыз. Анан биздин өлкөдө суу кырсыгы болуп жатканга ушул теманы актуалдуу деп карадык. Көп болуп жатыр го, поэтому биз осы актуалдуу деп осы зерттеп карадык. Көргөзмөгө Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан студенттер, коңшу өлкөдөн келген жаш ойлоп табуучулар жана окуучулар катышкан. Жарманкеге студенттер тарабынан ойлоп табылган программалоо жана мобилдик веб тиркемелер, 3D модельдештирүү жана моушн анимация багытында 150 эмгек көргөзүлдү. Катышуучулар жасаган эмгектер атайын түзүлгөн комиссия тарабынан бааланып, жеңүүчүлөр аныкталды. Казакстандын окуу жайларынан жогорку, Өзбекстандын окуу жайларынан, Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынан келген студенттер катышууда. Жалпы 150дей проект менен студенттер чыгышты. Робототехника, программалоо, иллюстрация, 3D модельдештирүү ушулар боюнча студенттер өздөрүнүн эмгектерин алып чыгышты. Катуу даярданып келишиптир. Калыстар тобу дагы иштеп жатат. 4 секция боюнча жыйынтыгында жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Ойлоп табуучулардын башын бириктирген иш-чара Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата уюштурулган. Мында 250гө чукул келечектеги жаратмандар эмгектерин көрсөтүштү. Иш-чаранын соңунда келген конокторго уюштуруучулар тарабынан концерттик программалар тартууланып, сынактын жеңүүчүлөрүнө дипломдор, кызыктыруучу белектер тапшырылды. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.